Байыркы кыргыз элинин илгерки спортторунун бири болгон ал эми чеберчилик жаатта 16 жылдан бери бүткүл дүйнөгө ири тарап, азыркы учурда 90 ашык мамлекет кыргыз элибиздин улуттук алыш күрөшү менен ири машыгып келет. Ал тургай бул алыш күрөшү жаатында ичара эл аралык деңгээлдеги ири мелдештер дагы өткөрүлүп келет. Анда кыргызстандык спортчулар алдыга озуп, алар мыкты байгелерди жаратып, атаандаштарын артта калтырып келишет. Дал ушул кыргыз элибиздин байыркы спортторунун бири болгон алыш күрөшү боюнча бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сиздерге кененирээк айтып бермекчибиз. Эске сала кетсек, быйыл күз айында Кыргызстанда 3-чү ирет бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлөт. Ал эми көчмөндөр оюндары деп аты эле айтып тургандай, бул жаатта улуттук ар бир мамлекет өзүнүн улуттук спортуна басым жасайт эмеспи. Дал ушундай улуттук спорттордун бири бул алыш күрөшү. Анда сиздер менен бирдикте Кыргызстандын курама командасынын азыркы учурдагы шарты кандай экен, деги эле жалпы алыш күрөшү боюнча кененирээк толук маалыматтуу эрежелери тууралуу кезектеги жарым сааттын аралыгында биле аласыздар. Негизги алыш күрөшүнүн эрежелери: эки палбан келет, учурашат, бел боолорун түшүрүп, экөө кармашышат, колдорун тең өткөзүп, тең кармап, тең жатышып. Захваттар мындай бирден колун өткөзүп кармашат. Анан күрөш убагында колун чарчыдан, бел боодон чыгарганга мүмкүн эмес, ыкма жасалып жатканда. Калыстын белгиси менен алыш деп белги берет, күрөш башташат. Алыш күрөшү боюнча негизинен кыздар арасында 55, 60, 65, 70, 75, 75тен жогорку салмак болуп, 6 салмакта күрөшөт кыздар. А балдар 60, 70, 80, 90, 100, 100дөн жогорку болуп, дагы балдар дагы 6 салмакта күрөшөт. Ошондой эле бул алыш күрөшүнүн классикалык түрү жана эркин түрү болуп экиге бөлүнөт. Ар биринде балдар дагы, кыздар дагы эки түрү боюнча күрөшөт 6дан салмакта. Ошентип азыркы убакта курама командада 24 спортчудан турат. Балдар 12, кыздар 12. Эркин түрү, классикалык түрү болуп 24 спортчу бар курама командада. Азыркы кезде курама команда алыш күрөшү боюнча алдында гран-приге даярданып жатышат. Гран-приден кийин эле көчмөндөр оюндары бар. Быйылкы ошол көчмөндөр оюндарга даярдык, ошого тандоонун бул этаптары болуп өтүп атат. Ошондой эле ушул гран-принин дагы сборлору негизинде көчмөндөр оюнуга тандап алабыз спортчуларды. Мен алыш күрөшү менен машыгып келатканыма туп-туура 7 жыл болду. Алыш күрөшүнүн башка күрөштөрдөн айырмаланып турганы мындай: эки балбан ортого келип күрөшкөндө, ошо команданы бергенде алыш, карма, токтоо деп ошондой правилалары бул кыргызча болот. Негизи ошо кыргыз тилинде өтөт алыш күрөшүнүн
категориясы ошолор менен айырмаланып турат. Анан алыш күрөшү травмасы жок, өтө бир мындай башка күрөштөрдөн ыкмалары мындай кооз болот да, ошонусу менен айырмаланып турат. Эми негизи кептин баары байгеде эмес. Ошол мисалы чемпионат Азия, чемпионат мираларда ошо Кыргызстандын желегин желбиретип, ошо кыргыз элинин ишеничин актайын деген бир мындай ой максаттарда күрөшөбүз да. Мен ошо 10 жыл ичинде күрөшсөм, мен биринчиден көп досторду таптым. Анан эркектин кандай болушуну спорт билет экен. Спорт менен эркек намысыны корголот экен да көбүнчө. Мен 10 жыл арасында көп жерлерге барып келдим. Чемпион Азия болдум, чемпион мира болдум, чемпион көчмөндөрдүн оюну болдум. 2 жолу чемпион Гран-при чемпиону болдум Баяман Эркинбаевди. Көптөгөн достор атырдым. Атандаштар азыркы учурда өтө көп болуп кетти. Алыш күрөшүбүз уровени уже Азияский игрга кирет. Уже олимпийский оюндарга башка кошулот деген мындай бар, ниеттер бар, кошулуп калды деген. Атандаштар өтө күчтүү. Ошого Түркменстан өтө күчтүү соперниктер бар. Алардын дагы вид спортасы биздин алышка окшогон экен. Мен алыш менен машыкканыма 11 жыл болду да. 11 жылдан бери баягы үй бүлөм күрөшкөндүктөн ата бабам дагы ошо алыш күрөш менен күрөшүп келген да. Анан ошо бул 17 жашымда биринчи жолу көчмөндөр оюнун уттум. 17 жашымда, 11 классымда. 11 классымда утуп, кийин баягындай алыштын байге дагы алыштын бул сырткары мындай сайыл күрөштөрдө болот да, алышчы, тойлор, той күрөштү мындайча айткандачы. Ошо той күрөштөрдөн 20дан ашык жылкы утуп койдум. Адан сырткары 1-майда чоң турнир болот Сахабада, Ош шаарында. Ошол жерде 200 миң уттум 80 килограммда. Адан сырткары көптөгөн жерлерде жана чемпионат мирлерде кече 5-чи Азияский игра оюнунда Түркменстанда өткөн Ашкабад шаарында. Ошодо призер болуп келдим. Спортчу бул өзүнө аябай катуу талап коюш керек. Албетте бул тренировка машыгуу учурунда да бир топ кыйынчылыктар болот. Ошону мындай болгону 3 мүнөт эле убактын кетет. Ошо 3 мүнөттө болгон күч аракетин жумшап, ошо медалга ээ болушуң керек да. Ошон үчүн ар бир тренировкаңда жок дегенде бирден тепкич өйдөгө жылышың керек да. Ошондо анан адам ийгиликке жетише алат да. Анан ошентип максат коюп, мен деле ошол максаттардын бирин тандап ийгиликтерге жетишип келе жатам. Мынакей учурда биз кыргыз элибиздин улуттук спорттордун бири болгон алыш күрөшү боюнча маалыматтарыбызды берип жаткан учурубуз. Биз учурда азыр кыздардын машыгып жаткан залындабыз. Өзүңүздөр күбө болгондой эле жогоруда өзгөчө эрежеси менен жана укмуштуудай бир футболду бизге көргөзүштү. Ал футбол оюну атайын булардын салтына айланган. Анткени машыгуунун алдында атайын дене жибитиш үчүн разминка иретинде футбол ойношот экен дагы. Анан минтип машыгууларын башташат. Алыш күрөшүндө ошол бел поясыбызды ушундай илип чыгабыз.
Анан бизди тааныштыргандан кийин белге түшүрөбүз. Белгиден келип атаандашыбыз менен кол беришип төшкө төш тийгизип турабыз дагы. Анан бирин бирибизден орусча айтканда захват алабыз. Захватты болсо ушундай эле вольный стилинде деле, классический стилде деле жамбаш жасасак болот. Кайтарма ошондой. Албетте, алышта келгениме эч өкүнбөйм. Анткени мен дзюдо менен машыгып учурлар болгон, дзюдонун машыгууларын таштап койгом. Анан ошол алышка келип, кайра ошол чоң спортко келип улантып кетсем болот. Кандай айтсам, алышка кайра мен спортко жаңы келгеним деп дагы айта алам. Анткени ошо алышка келип мен көптөгөн мелдештерге чыгып, Кыргызстандын желегин желбиретип, бул мен үчүн аябай чоң жетишкендик. Ошондуктан мен эч өкүнбөйм. Кандай десем, наоборот, өзүмө чоң нерсе алдым десем болот. Спорт менин жумушум деп дагы айтсам болот. Бул жакта мен спортто жүргөн менин хоббим же менин немем деп айта албайм да. Бул менин жумушум, бул менин машыгууларым, анан жеке жашоомдагы тоскоол кылбайт. Өзүм жеке жашоомду дагы унутпайм. Алыш менен машыгып атканыма 2 жыл болду. Ошо алышты тандабаган себебим аякта көбүнчө жабык болот. Ирандарда күрөшөт го, жабык да полностью. Ошол үчүн алышты жаап калдым да, кызыгып калдым алышка. Азыр гран-приге даярданып атабыз. Даярдык жакшы эле. Азыр ошо 2 мал кылып атканбыз. Эртемеңкисин, анан кечкисин кылып атабыз. Эртемеңкисин 1,5 саат кылып атабыз. Ушуну. Кечкисин 2 саат кылып атабыз. Андан кийин ошо гран-при буйруса бүткөндөн кийин гран-при көчмөндөргө даярдана баштайбыз. Эң биринчи эле мен Нагиреже деген бир дзюдоистка эже бар, ошол алышка алып келген. Алып келгенде эле Баяман Эркимбаевдин гран-приси болгон биринчи күрөшүм. Анда биринчи өзбечканы утуп, кийинкисинде өзүм кыргыз эжебизге бердим. Анан 3-кө алдым. Андан кийин чемпионат Европы Латвияда болду. Ал жактан биринчи местен алдым, кыргыз желегин желбиретип, ыйлагын келе турган болот экен. Андан кийин Ашхабадта болгон азиатский игрыда чыктым. Ал жактан за выход финал Туркменка менен чыкканда бир аз тартып коюшту. Анан 3-үчүнү алып калдым. Ошто мындай өзүм күрөшүмдү мен башкага даңазалагым келди, чынын айтканда. Жеңгенде ушунчалык өзүм кубанам, ал үй бүлөм үчүн кубанам да, ошто үй бүлөм мага ушунчалык күч берет. Күч берип, сен ушундай машыгасың, утушуң керек дегенде, ошол үчүн эле аракет кылам. Алышка келген себебим эң биринчиден мен жолдошум бар биринчи. Жолдошума ушул күрөш жаап калып, өзүм тиги вольная борьба эркин күрөштө күрөшчүмүн. Ушул алыш күрөшүнө мени түрккө берген ушул өзүм жолдошум да. Телевизордон карап эле отуруп, анан ушу кыздардын күрөшүп аткандарын көрүп, формаларын көрүп, формалар аябай бүттүк жеңи менен шым, денең көрүнбөйт, ачык эмес. Ушуну күрөшүп көрбөйсүңбү, Алина деп мага өзү эме айтты да. Макул деп бир жума барып келдим, мен тренировка кылып, өзү алып кетип жүрдү. Анан Кыргызстан чемпионаты болуп күрөшүп утуп алдым, биринчи месттен алдым. Алышты өнүгүү жолу бул аябай тез деңгээлде өнүгүп баратат. Анткени бул күрөш бул жаңы эле чыккан күрөш эмес. Бул деген тарыхы өтө терең. Уламыштар боюнча айтылышы 600 жылдан нары деп айтылат. Бул эми кыргыз эли күрөшүп келген күрөш. Алыш деп атын Манас эпосунан алынып коюлган.
ал күрөштүн буга чейин аты болгон эмес да, жөн эле күрөш деп аталчу да. Анан маркум Байман Эркинбаев ушул күрөштү дүйнөгө алып чыгыш керек деген өзүнчө бир даярданып, бул күрөштүн эрежесин иштеп чыгып, дүйнө жүзүнө сунуштады эле. Ушундай бир күрөш бар, аябай бир сонун, бир мээримдүү, мындай бир кан чыкпаган, травмасы жок, ушундай бир мусулмандар күрөшкөн күрөш бар деп туруп, правиласын иштеп чыгып, дүйнөгө сунуштады эле. Дүйнө жүзүнө жагып калды. 2002 жылдан бери келатат ушул алыш деген ат менен. Мына азыркы күндө Европа, бүткүл Европанын бардык жерлери, федерациялар түзүлүп, Океания, Панамерика, ушул жактардан бери федерациялар түзүлүп, азыр дүйнө жүзү боюнча 90-дан ашык мамлекет федерацияларды түзүп, ушул күрөш менен машыгып күрөшүп келатышат. Бул тез, аябай өнүктү. Бул эми мындай айтканда 15 жыл, 16 жыл болуптур ушул күрөштүн аты коюлуп, дүйнөгө сунушталгандан бери. Ушуна тез өнүгүп, мына өзүңүздөргө маалым болуп калды, Азия оюндарына кирип калды. Спорт аккорд, ушул сыяктуу баягы дүйнөлүк чоң мелдештерге кирип калды да. Бул деген баягы олимпиадага кириш үчүн ушул жолдорду басып өтүш керек да. Бул баягы гран-при, бул универсиада, азиатский оюндар, булар деген ушул олимпиадага кирүүнүн бул тепкичтери да. Ушул тепкичтерди акырындык менен басып өтүп атат алыш. Мына Кудай буйрса быйыл Индонезияда Азия оюндары болот. Ушул жерде алыштын көрсөтмө ыкмасы боюнча кирген. Ошол жакта биз Кудай буйрса быйыл чоң Азия оюндарында алышты момундай күрөш бар деп туруп көрсөтмө ыкмасында көрсөтөбүз ал жакта. Бул деген эмки Азия оюндарына 100% алыш кирди деген кеп да. Бул алыш күрөшү түзүлгөнүнө мына 2002 жылдан бери болуп аткан болсо, Байман Эркинбаев Кыргыз Республикасындагы федерация түзгөн эмес да. Кыргыз Республикасынын федерациясын түзгөн эмес. Анткени эми баягы кеткен бийликти жамандаш деле алыспыз. Бирок ошол кездеги мурунку бийликтер негедир ушул күрөштүн чыгышына тоскоолдук берген да. Ошондуктан Байман Эркинбаев раматылык эл аралык федерация түзгөн да биринчи. Мындай айтканда үйдүн фундаменти жок, бирок чатырын курган да. Мына анча болуп калды, бир 2012 жылдан бери мына Кыргыз Республикасынын федерация түзүлүп, өнүгүү жолуна Кыргызстандын ичинде башталып, азыркы күндө мамлекет өтө жакшы көңүл буруп алыш күрөшүнө бардык шарттарды түзүп берип атат. Биз терең ыраазычылыкты билгизип коюшубуз керек. Анткени алышка ушунчалык жакшы көңүл буруп атат. Баягы олимпиадалык түрлөр бар да биздин спортто. Ошолордун деңгээлинде карап атат да, мындай айтканда. Сборлорду берип атышат, кийимдер менен эметип атат, чемпионаттарды өткөзүп атабыз. Буга деген чоң каражаттар кетет. Мына гран-прилер болуп атат. Бир эмес Кыргызстандын ичинде 2 гран-при болот. Бул деген тарыхта болгон эмес, гран-при Кыргызстанда өткөн эмес. Бул уже алыш 2 гран-приден алып келип койду. Берге Байман Эркинбаевдин элесине арналган гран-при мына Кудай буйрса 17 мартта даярданып атабыз ошого катуу. Андан кийин июнь айларында кереметтүү ысык көлүбүздө Курманжан Датка энебиздин атынан дагы гран-прини UWW Фила, мурунку аты Фила, UWW азыр United World Wrestling деп коет. Ошонун календарына киргиздик да. Ошондо Байман Эркинбаевдин гран-приси ошолордун календарында и Курманжан Датка энебиздин урматына арналган гран-прибиз дагы ошол UWW календарындагы турнир болуп эсептелет. Башында бул Байман Эркинбаев иштеп чыкканда бүт бардыгы ыкмалар, жанагы балдар, жанагы эмелер кыргызча болчу да. Маселен, кармаш, жамбаш, эскертүү, таза, эсимен да чыгып калды көп нерселерди, көптөн бери муну колдонбой атабыз да.
ушул сөздөр бар эле да, көп сөздөр бар, кыргыздын сөздөрү. Анан бул эл аралык деңгээлге киргенден анан кийин бул колдонуп жүрдү, бул бардыгын элечи. Анан могу чоң турнирлерге келгенде эл аралык федерациядан айтылды да, эгерде сиздер Олимпиадага тез арада киребиз десеңер, могу сөздөрдүн баарын алыш керек деди да. Анткени дүйнө жүзүн биз бул сөздөрдү үйрөтүш үчүн көп бир 20 жыл убакыт кетип калат. Олимпиаданы биз анда тез киргизе албайбыз. Ошондуктан биз баягы бардык тилге түшүнүктүү болуш үчүн 2-3 тилди гана сөздү гана калтырды. Алыш, таза, кармаш деген сөздөр эле калды да. Калганын свисток менен балловый системага кылып койду да. Маселен мурун жамбаш деп 5 балл берчүбүз, 5 упай берчүбүз. Азыр 1 балл 2 баллга өткөрүп койду да. Айырмасы ушул болуп калды. Эми негизинен карап көрсөк туура эле болуп атат. Анткени көп чет мамлекеттерге сөздөргө тили келбей атышат. Азыр мына алыш деген сөздү гана жакшы айтышат. Кээ бир ислам мамлекеттеринде алиш деген сөз ушинтип айтылып калып атат. Бул деле барып оңолот. Таза деген сөз айтылып атат. Ушундай нерселер да. Анан кийин берки жамбаш, эскертүү деген эскертүү деп сүйлөп калып атышат да. Ошол баягы бизге деле неприятный болуп калып атты да. Ошондуктан муну туура болду го деп эсептейм да. Анткени биз тез аранын ичинде Олимпиадага киришибиз керек да. Мына Азия оюндарына кирдик. Эми муну көрсөтмө Индонезияга кирип атабыз. Бул деген кийинки 2 жылдан кийинки Азия оюндарында бул алыш күрөшү программасында бар деген кеп да. Анан уже 20-нчы жылдары Кудай буйрса Олимпиадага дагы көрсөтмө ыкмасы кирип калса, анда 24-тө уже Олимпиадада күрөшүп калышыбыз мүмкүнчүлүк болуп атат да. Эми бул азыр эми так эмес, бирок ушундай эл аралык эмеде ушундай сөз бар да. Республикабызда учурда жүздөгөн ашык балдарды кызыктырган, алардын эмгегин жана алардын машыгуусу менен мыкты жыйынтыктарды жараткан алыш күрөшү азыркы кезде дүйнө жаатына ири тарады. Алыш күрөшүнүн өзгөчөлүгүнө токтой кетсек, мында кыз келиндерге дагы машыгууга өтө ыңгайлуу жакшы шарттар түзүлгөн. Ошол себептен дагы бул спорттун өнүгүүсүнүн бирден бир шарттары болсо керек. Негизи эле жалпы спорт бул адам баласын тактыкка, тарбиялуулукка, жоопкерчиликке жана эң негизгиси ынтымакка бекем үндөйт эмеспи. Андыктан барыңыздарды спорт менен машыгыңыздар, өзгөчө кыргыз элибиздин улуттук спортун алдыга сүрөлүү, алардын желбирегин желбиретип, 3-көчмөндөр оюндарында алдыңкы орундарды ээлейли.